Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу романы. 5-бап «Достук, кам көрүү жана махаббат». Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Асел архитекторлордун, конструкторлордун, бир сөз менен айтканда шаар долбоорлоочулардын бир ыргактагы жашоосуна кайрадан көнгүчө 1-2 жума өттү. Бөлүмдүн башкы архитектору, өзү менен ювелирге ортомчу болгон адам эмгек көргүүсүнө кетиптир. Аны билбей кайтып келери менен бул киши менен учурашып коюш үчүн эшигин тартса бек болуп чыкты. Кесиптештеринен сураса эс алып жүргөнүн айтышты. Кебетеси ал башка жака кеткен окшойт. Анткени кесиптештердин үй майлаган тойчуктарына да барган жок. Жай мезгили аягына чыгып баратты. Кадимки жумушчу күндөрдүн бири болчу. Өз ишин ийгиликтүү жараткыдай деңгээлде мыкты өздөштүргөндүктөн дайыма түз сүйлөп, түз жүргөндүгүнөн кесиптештеринин сый урматына ээ болгон, мындан улам дайыма көңүлү ачык жарык жүргөн Асел жолдо ката батон нан жана айнек бөтөлкөдөгү айран сатып алып үйгө кирди. Босогону аттап кире берип, эски чемодан, ошондой эле көөнөргөн өңү бар жаздык жана төшөк, кандайдыр түбү карайып күйгөн алюминий мискей сыяктуу бир катар чоочун оокаттар тизилип турганын көрүп, таң калган бойдон токтой калды. «Ким бар үйдө?» деп үн салганында ашканадан Марат байкесинин үнү угулду. «Баары өз кишилер». Ал жака баш бакса, ашкана плитасынын жанында турган Марат байкеси көмөч казанда бууланган балдардын буламыгын дыкаттык менен аралаштырып жатыптыр. «Асел, кандайсың? Үйгө кирип бөбөктөрүң менен тааныш», деп ал токтоо сүйлөп, экинчи уктоочу бөлмөнүн эшигин көргөздү. «Кайсы бөбөктөрүм менен?» таң кала сураган Асел ашкана менен көрсөтүлгөн эшиктин ортосунда селейди. Анан эсине келгенсип, тез кыймылдап алып келгендерин ашкана үстөлүнүн үстүнө калтырып, уктоочу бөлмөнүн эшигин ачты. Керебетте төшөккө тыккан оролгон 2 наристе жатыптыр. Алардын жанында башын ылдый салып, 2 колу менен бетин басып, кандайдыр келин отуруптур. «Саламатсызбы?» деп ага Асел кайрылды. Аял жооп бермек тургай былк этип да койгон жок. Анын бул кебетесине караганда өз кайгысына чөгүп кеткендей. Сыягы ал төрөттөн кийинки көңүл чөптүлүккө учурагандай же ушундай түр көргөзүп жаткандай. Жүзүн сепкил баскан, көзүнүн алды шишиген, денеси көпшөк тарткан ал уялгандай түр көрсөтүп, унчукпай отурду. Анын жообун уга албаган Асел эшикти жаап, ашканадагы агасына басып келип суроо узатты. «Бул эмнеңиз, байке?» «Мен эгиз уулду болдум. Тиги менин сүйгөнүм махаббат», деп жооп берген агасы басып келип, Аселдин чекесинен өптү. Эч нерсеге түшүнө албаган кыз отургучка отурду. Байкеси сүт толо бөтөлкөнү комнатага жеткирип келди да жөн жай сүйлөдү. «Сарсана болгондон го, сүтү аз болуп жатат. Бияка келгиси келген эмес. Бирок мен аны таласка да алып бара алган жокмун. Шаар кичинекей, баары байкалып турат. Бул жерден бир орус кемпирдин жер үйүнөн батир алып бергем. Бирок жашаганга шарт жок болгондуктан абдан кыйналып кетти. Жакында болсо күз». «Марат байке, жеңе менен биздин ата-энебиз билеби?» Асел эми олуттуу тарта түшүп суроо узатты. «Жок, карындашым. Сен заманбап ойлонгон эстүү кызсың да, ошон үчүн сага кайрылдым. Ошон үчүн биринчиден сага билдирейин деп чечтим. Балдар торолсун, жеңең дагы оңолсун, төрөт дагы оор болду. Андан кийин мен аларды баардык шарты бар батирге жайгаштырам. Сенден чоң сураныч азырынча эч кимге айтпай кое тур». Асел эмне дээрин билбей калды. Дайыма күчтүү жана өзүнө ишенимдүү жүргөн агасын ал эми бирөөнү сүйүп калган үчүн өзүн күнөөлүү сезген мектеп окуучусуна окшоштуруп турду. Эч нерсеге түшүнгөн жок. Бул окуя өзүнүн башынан өтүп жатпаган сыяктанды. Тез-тез кыймылдап кечки тамагын даярдап ичти дагы өз бөлмөсүнө кирди. Уктаар алдында көнүмүшү боюнча китеп окуп көпкө жатты. Коңшу бөлмөдөн агасынын өз сүйгөнүн тамак жешин өтүнгөнүн угулуп, аздан соң ашканадан экөөнүн күңкүлдөшкөндөрү чыгып жатты. Мындан соң балдардын кезектешип ыйлагандары эшитилип,
кайрадан тынчыды. Эгер ата энем же туугандардан бирөө жарым келип калса эмне болот? Анын бетин ары кылсын. Байкем азапты көрмөк экен деген сыяктуу ойлордон улам окуган китебинин мааниси анын башына кирген жок. Эртең менен жашоого шаңданган кадимки жакшы маанайын жоготпоско аракеттенген ал жумушуна жөнөдү. Анткени менен көңүл түпкүрүндө кандайдыр коого тургандыктан көзүнүн капа билинип, жылмаюусу жасалма сыяктанып жатты. Өзүнүн сүйүүгө шылтаган кылыгы үчүн кубаноосун суранган агасын түшүнө алган жок. 2 күндөн кийин агасы кайтып кетти. Асел анын экинчи үй бүлөсү менен жалгыз калып, өзүн жалдама батирде жашап жаткандай сезди. Асел үйгө келгенде Махабат өз бөлмөсүнөн чыкпаганга аракет кылды. Бирок ал кетери менен өзүнүн кооз халатын кийип, кыңылдай ырдап чыга келип, өзүн бул батирдин кожойкесиндей сезип жүрдү. Сүйгөн азык түлүккө толтуруп кеткен муздактыгычты ачып, өзү үчүн ченеп тамак жасап, сыналгынын маңдайында отуруп рахаттана тамактанып, курсагын да, көңүлүн да тойгузгуча, борбордогу баардык шарты бар элиталык батирдин рахатына батып жүрдү. Наристелерди уктоочу бөлмөдөн чыгарбай кармап, көп ыйлак эмес аларды уктаткыча өзү да чырым этип, төрөттөн кийин оңолуп күч топтогуча бул баардык шарты бар батирге ээ болуу жөнүндө кыялданып жатты. Асел экөө бир да жолу сүйлөшүшкөн жок. Жумушка эрте кетип, кеч келген Асел дем алыш күндөрү эжеси Анара менен чогуу турган курбусу Миргүлдүн үйүндө көбүрөөк болчу болду. Аларга байкесинин кылыгын айтып берип, эмне кылышты кеңешип жүрдү. Кыздар анын көйгөйүнү түшүнүү жана аёо менен мамиле кылышып, үйгө көбүрөөк келип туруусун өтүнүштү. Ал тургай Анара Ысык көл обком комсомолуна которулуп жаткандыктан жалгыз калган Миргүл Аселдин өзү менен чогуу жашоосун өтүндү. Жок, ата энем мындан ары эмне кылышты чечкенче мен батирге жоопкермин. Силердикине тез-тез келип турганыма ыраазы болгула, деп Асел макул болгон жок. Махабат анын кайдадыр жоголуп кеткенине кубанып жүрдү. Ошентсе да калп эле анын тагдыры үчүн күйгүлтүккө түшүмүш этип, жарандык күйөөсүнүн алдында актап коюш үчүн бир жолу балдарын уктатып коюп, жакын арадагы почтага чуркап кирип, таласка чалып, Марат байланышка чыкканда бышактамыш этип арызданып турду. Мындан ары минтип жашай албайм, жаным. Сенин карындашың мени менен сүйлөшмөк тургай жан ордуна көрбөй жатат. Ал тургай сүткө да балдарды жалгыз калтырып коюп өзүм чуркаганга туура келип жатат. Менимче ал кимдир бирөө менен жүрүп алган окшойт. Же түнкү клубтарга барып жүрөбү? Эмне болсо да үйгө келбей калчу болду. Жалгыз ал байкушка деле кыйын да. Эгер бирдеме болсо мен күнөөлүү болом, деп ал сөзүнүн аягын жасалма түрдө ыйга айлантып жиберди. Жогуй, ал андайлардан эмес. Туугандардыкына же курбуларыныкына барып жүрсө керек. Камсанаба, деп Марат аны тынчтандырууга аракеттенди. Билбейм ай, ушинтип жүрүп карадалы болгону калыптыр. Кел, муну сенин досторуңдун инилери менен тааныштырабыз. Алар аябай көп го. Жогуй, ал мындай таанышууга баспайт. Өзүнүн көңүлүнө жаккан адамга жолукмайын жүрө берет. Артынан чуркаган жигиттери жок деп ойлоп жатасыңбы? Бул маселеге келгенде аябай көңүл бурат. Ушуну билген үчүн атам аны жөн койду да. Болбосо эбак эле өзүнүн досторунун же чогуу иштешкендеринин биринин баласына кудалыкка макул болмок. Сен андан көрө өзүң жөнүндө айтчы. Балдар кандай? Бизде баары жакшы. Сени сагындык. Качан келесиң? Мүмкүнчүлүк болору менен мен мээримди энесиникине жиберип, дароо эле силерди карай жөнөйм. Кымбаттарым. Болуп тур анда. Мен азыр жумуштап чыгып бараткам. Балдардын бетинен өөп кой. Болуп тур. Ушинтип арадан билинбей эле 3 ай өтүп кетти. Ушул убакыттын ичинде Марат борборго бир нече гана жолу келип кетти. Асел кошуна курбусу Миргүлдүкүндө көбүрөөк болуп жүрдү. Анын эжеси Анара кызматка көтөрүлгөндүктөн Ысык көл облусуна көчүп кетти. Сырдашып отуруп калгандарында Миргүл эжесинин кызматка көтөрүлүүсүнө бир бийликтеги таасирдүү киши кийлигишкенин айтып берди. Анараны абдан жактырып калган ал ошого жараша жооп алып, ортодогу баш айландырган сүйүүдөн соң кыздын биринчи эркеги болгонго жетишиптир. Ак пейил адам катары ал Анарага жакшы эле кам көрүптүр.
баалуу белектерди берип, чет өлкөгө эс алып келүүсүнө чейин уюштуруптур. Уюштуруучулук жөндөмү күчтүү, иш алып баруусу чечкиндүү, ким менен болбосун сүйлөшө билген жөндөмү бар Анара бул ишинде жыргап жашай берсе болмок. Бирок сүйгөнүнүн үй бүлөсүн таштай албасына көзү жеткен соң, андан кол үзүү чечимине келет да, бир күнү анын кабинетине кирип барып, башка жумушка которуусун, болгондо да борбордон алыскы аймакка жөнөтүүсүн талап кылат. Кызматтык карьерасы шыр кеткени менен өздүк жашоосунда жолу болбогон Анаранын анча сулуу келбети болбосо да жагымдуу мүнөзү бар эле. Адам менен оңой сүйлөшө билчү. Ага мурда эр мүнөз, олуттуу максаты бар, аялзатын сыйлай билген, ал тургай өзүн сүйүп калган келечектүү жигиттер көп жолукканы менен ал жанагы кишиге буйрулду. Ага кыздык намысы арналды. Ошентип үй бүлөсүн таштай албаган бул кишиден качкан ага карата тагдырдын таш боордугу бар экен. Жаңы жерде өзүнө үзүлүп түшкөн эркекке карата ойгонгон жактыруудан жаралган көңүл калууга тушукту. Жаңы жана бай жашоого карата куру үмүттүн алдамчылыгына кабылды. Жаңы которулуп келген жеринде айыл чарба азыктарын өндүргөн кооперативи бар ишкер менен таанышып жакындашкан ал, облустун криминалдык төбөлдөрүнүн күчтүүсү болуп саналган мыйзамдагы уурунун колуна түшөрү менен миң ойлонсо да башына келмек эмес. Ошол кездеги жогорку кызмат орундарынын бири болуп саналган жумушка орношкон соң, жергиликтүү чөйрөгө көнө баштады. Мектептердин, окуу жайлардын, чарбалардын, комсомолдук жамааттары менен жолукту. Коомдук иштерге катышкан жаштарды башкарды. Бул ишин абдан көңүлдөнүү менен иштеди. Өкмөт жана партиянын ишин идеалдаштырып, коомдогу ордун бекемдегенге аракеттенди. Анарага убактылуу бөлүмгө караштуу бир бөлмөлүү батир берилип, ал жерде дем алыш күндөрү комсомолдук кызматы боюнча кесиптештери чогулуп чай ичишчү болду. Жаңы жетекчинин ак көңүлдүүлүгүн тез байкаган айрым кошоматчылар тияк биягынан чыгып досторун көбөйтүштү. Ушулардын шары менен Темир да аны менен таанышып, аймактын келечектүү жетекчисинин ишенимине кирди. Аны шаардык иш-чараларда өзү менен таанышып, бат эле жылуу мамиле түзгөн инструктор Гүлсара чай ичишүүгө досу катары ээрчитип келип тааныштырды. Ошол эч кандай мааниси жоктой сезилген жолугушуудан кийин Темир Анаранын кабинетине кайсы бир өндүрүштүк маселелерди чечүүнү шылтоолоп кирип келди. Анара 30 жашка чыккыча күйөөгө тийип жашоосун жөндөй албаса да, өз ишин жакшы билген, кандай кырдаал болсо да жамаатты туура жолго салып чыгарып кете алган сейрек жетекчи катары көрүнүп калган эле. Ал окуучулук кезинде эле мектептин коомдук иштерин жүргүзчү. Кийин ишке орношконунда жигердүүлүгүн көргөзүп, партиянын катарына өткөн. Эми кызматка отурганында чоң ишеним артылган эле. Ошентип мурунку күнү Гүлсара тааныштырган айыл чарба тармагы боюнча ишкер Темир жумуш күнүнүн аягында Анаранын кабинетине кирип, талай иштерине чегерилген жогорку класстын окуучуларына күч келип жатканын талкуулагыча сүйлөшүп отурушту. Анан үйүнө кетмекчи болгон Анара менен эшикке чогуу чыккан Темир айдоочусун кетирип жиберип, кээ бир маселелерди талкуулагыча аны өзү жеткирип бармай болду. Бул сунушка көп маани бербеген Анара макул болду. Үйдүн эшигинин алдына келгенде Темир жөн-жай сыяктанган суроосун узатты. Кечээ биз болдук эле, бүгүнкү конокторуңуз кимдер? Кээде эле кечээки сыяктанып чогулуп калабыз. Жеткирип койгонуңузга чоң рахмат. Жакшы барыңыз, деп Анара ага колун берип коштошуп, машинадан түшүп, 4 кабат үйдүн ачык турган эшигин карай жөнөдү. Темир анын салкын көз карашы менен кургак мамилесин байкап, баары бир меники болосуң, деп ичинен ойлонуп, сыртынан жайдары коштошту. Жакынкы көрүшкөнгө чейин жакшы туруңуз. Анын акырын угулган коштошуусуна кылчая берип баш ийкеген Анара дагы 2 аттап көрүнбөй кетти. Темир райондун борборундагы ресторанда өзүн күтүп отурган досторуна жөнөдү. Бирок жол боюнда чоң роза гүлдестелерин тизип алып сатып отурган кемпирди көрүп, кармана албай калып чукул келип токтоду.
кемпирди гүлдөрүнө кошуп өзүн да мактап сатып алды. Мага тетигил эң чоң гүлдестеңизди берип коюңуз деп анын чоң акчаны көрүп майдасы жоктугунан эки жака кайсалай түшкөнүн байкап, рахмат, ишке жарадыңыз, артканын өзүңүзгө калтырыңыз, деди. Өзүн күтүп отургандарды унуткандай дароо артка бурулуп, жолдо ката батирине кайрылып бир бөтөлкө ром алып, кайра Анаранын үйүнө келди. Анара кирери менен үстүндөгү пиджагын чечип, бир-эки кишиге чалыш үчүн телефон коюлган тумпочканын жанындагы отургучка көчүк баскан эле. Эшиктин көпкө чырылдашы аны сүйлөшүүдөн алаксытып, наркы жактагы маектеши менен шашылыш коштоштуруп, телефонду ордуна коюуга мажбурлады. Эшикти ачса, бет алдында роза гүлдөрүнүн татынакай гүлдестеси туруптур. Сунган кишинин бети көрүнбөйт. Селейип туруп калганында Темир гүлдесте менен кошо аны кучактап, батирге кирип, колундагыны тапшырып, бажактай сүйлөдү. Анара Валиевна, Кудай күбө, кетейин дедим. Бирок сиздин үйдө жалгызсыраарыңызды ойлоп кете алган жокмун. Анан жана сиз экөөбүз жакшы сүйлөшө албай калгансыдык. Анткени мен киргенде эле жумуш күнүңүз бүтүп калбадыбы? Деп бул сөздүн баарын тамашага чаргыта, үнүн өзгөртө айткандыктан экөө тең күлүп жиберишти. Анара анын батымдуулугуна таң калгыча күтүүсүз коногун өйдө өткөрүп, өзү чай койгону жөнөдү. Темир кожоюн сыяктанып сыналгыны иштетип, экинчи отургучка ыңгайлашып отурду. Жарым сааттан кийин телефон жайгашкан журнал үстөлчөсүнүн үстү чоң кызматта отурган жетекчилердин үйүндөгү дасторкондой болуп түркүн даамга толуп, анда сүрсүтүлгөн эт, колбаса, сыр, түрдүү икра, мөмө жемиштер, жашылча салаттар, кымбат таттуулар, печенье жана нан жайнап турду. Булардын баары кечээки сабантуйдан калып, муздаткычка салынган болчу. Сен үчүн, деп эркек ишенимдүү түрдө бокал көтөрдү. Рахмат. Сен азаматсың. Келериң менен мына бул кичинекей колуңа облустун тең жарымын бекем кармадың, деп эркек аялдын өзүнө жакыныраак оң колун алып назик өөп, тамашага чаргыта кошумчалады. Көлдүн теңи менде. Экөөбүз бириксек, бүткөл экөөбүздүкү болот. Кандай дейсиң? Коюңузчу, Темир. Ысык көл теңине ээлеп жатат. Аял тамашалуу суроого тамаша менен жооп берип, экөө тең күлүп жиберишти. Эмне үчүн ушул убакка чейин турмушка чыккан эмессиң? Сендей адем айымды борбор бойдон кантип кетирип жиберди? Эркек суроолорун тартынбастан бери баштады. Өзүм курактуулар мага жаш көрүнүп жүрдү. Ал эми өзүмө татыктуу санагандар эбак үйлөнүп алышкан, деп ал да суроого жараша тикке карап жооп берди. Бул мага тиешелүү сөз эмес, деп ал колун шилтеди. Менин ажырашканыма 1 жыл болоюн деп калды. Бул сөз сиздин кемчиликтериңизди көбүрөөк билдирип жатат. Анара ошол кезде популярдуу болуп жаткан Москва көз жашка ишенбейт киносунда колдонулган сөздү айтты эле. Темир да ошого жараша жооп берди. Менин кемчиликтерим дээрлик жок го эсе. Экөө кайрадан күлүп жиберишти. Алар аз ичип, убакыттын көбүн сүйлөшүү менен өткөрүштү. Андыктан кызыгандай деле болушкан жок. Мезгил маалыматтык программасы эбак бүткөн сыналгыда кандайдыр бир түшүнүксүзүрөөк советтик кинолордун бири жүрүп жатты. Аны көрүшкөн деле жок. Бир убакта кандайдыр ойлуу тарта түшкөн Темир өйдө болуп, ары бери баса баштады. Качан гана Анара ордунан турганда боюн токтото албай калгансып, аны басып жыгылып, бекем кучактап кое бербей турду. Каткыра күлгөн кыз: "Ушунчалык батпы? Биз мындай деп сүйлөшкөн эмеспиз", деп оор салмактуу күчтүү немеге каршылык көрсөтө баштады. "Менде күнөө жок. Сени магнитиң тартып кеткен үчүн кармана албай калдым", деп тамашага чаргыткан ал тура турган түр көргөзбөй ого бетер кучагын бекемдеди. Бир кезде өйдө бир серпилип алып, дивандын жөлөнгүчүнүн үстүндөгү жарыктын өчүргүчүн бир басып бөлмөнү караңгылатты дагы, эми сыналгынын алсыз жарыгы астында өз олжосун кумарлануу менен өпкүлөгүчө анын кофтасынын топчуларын чече баштады. 1 мүнөттөн кийин күчтүү колдору менен аялдын юбкасына кошуп, астыңкы ич кийимин шыпырып жиберди.
Калганы техника менен кумардын иши болчу. Анара мындай зордукчул жорукка катуу каршылык кыла албады. Жогорку жана төмөнкү адеп ахлактуу кошуналарды чоочутуудан коркуп, каяша айтып кыйкырганга эрки жетпеди. Эркек ишин бүткөндөн кийин бөлмө ичинде кулак мурун кескендей тынчтык өкүм сүрдү. Түнкү 12-лерде үйүнө кетмекчи болгон Темир корсулдай сүйлөдү. Ушул учурдан баштап сен менин аялымсың. Мага чейин ким менен болгонуң менен ишим жок. Эгер борбордо күйөрманың болсо, аны менен коштош. Мен тамашалаган жокмун. Юбкасын жамынган Анара диванда жер тиктеп отурду. Анын бирдеме деп үн чыгарууга күчү да, каалоосу да жок болчу. Кире бериш эшик жабылган соң ал жай кыймылдай ордунан туруп, ваннаны карай жуунганы жөнөдү. Мындан соң түктүү халатын кийип, үстөлдүн үстүн тазалап балконго чыкты. Көл тараптан согуп турган салкын жел менен көңүлүндөгү жалбырттаган жалын айкалышпады. Мени так ушинтип тосуп алмак экенсиң да, улуу урматтуу ысык көл, деп сүйлөнгөн ал оор улутунуп алды. Студент кезинде курбу кыздары болуп, аялдардын ажатканасында тамеки тартып жүрүшчү. Жакпагандыктан тартканды түзүктөп деле үйрөнө алган эмес. Ал эми азыр болсо жан дүйнөсүндө кандайдыр бир ачуу күйүт пайда болуп тургандыктан тамекини көп тартып, ошону толтургусу келди. Бирок чылым жок болчу. Кийинки күн жумушка алаксыган башка күндөрдөй эле өттү. Темир чалган да жок, келген да жок. Ал кечээки күттүрүп барбай койгон достору менен кечинде жолугушту. Алардын арасында бир өзү кол бала катары жумшап жүргөн, дос эмес эски жакшы тааныш дегидей мамиледеги жигит бар эле. Чыныгы аты Сагынбек. Эркелеткен аты Сашка аттуу бул жашы 30дагы жигиттин тапшырылган ишти так аткарганы жана бул тууралуу эч кимге эч нерсе айтпаганы, сатып кетпегени Темирге жакчу. Бул жолу көз ымдап, анын артта калуусун ишара аттап, жекече сүйлөшүп, Фрунзеге барып келүүсүн тапшырды. Биздин комсомолго жаңы келген Анара Валиевнаны борбордон алыстатыш үчүн жогорку кызмат берип, бул жака жиберишкендей. Ошол ким болсо да ал Анаранын акыркы эркеги болсо керек. Барып анын мурдагы иштешкендерине жолугуп, ошол неменин ким экенин билип кел. Болбой баратса шаарда анын бир тууган сиңдиси калыптыр. Ошого жолугуп тамырын тарт. Шоколад алып бересиңби, же ресторанга киргизесиңби, иши кылып эмне кылсаң да билип келип, баскан турган чыгымдарыңды жап, деп Анара менен болгон мамилесин жана өз кызыкчылыктарын билдирбегенге, сөзүнөн шек алдырбаганга аракеттене тапшырма берип, дагы бир топ кеңешин айтып, эмне кылышын түшүндүрө кетти. Анара облустагы көрүнүктүү чиновниктердин катарына киргендиктен, аны менен байланышын суук көздөн болушунча көмүскөдө кармашы керек болчу. Көлөмү жана элинин саны райондук деңгээлде болсо да, облустун борбору болуп саналган бул шаарча бардыгы эле союздук республикалардагы чакан шаарчаларга окшош эле. Мында шаарга жараша чакан клуб, ресторан, балмуздак кафеси жана бир нече 4 кабаттуу үй, 5-6 өндүрүштүк ишкана жайгашкан. Калганы айланадагы айыл кыштактардыкынан айырмасыз 1 кабаттуу жөнөкөй үйлөр болчу. Ишемби күнү кечинде бир досу менен бирге жасалчу ишти талкуулагыча чогуу тамактанган Темир Анаранкына келди. Экөө тартыныңкы учурашкан соң бөлмөгө өтүшүп, диванга катарлаш отурушту. Мени күттүң беле? Ишенимдүү түрдө сурады ал. Экөөбүздүн ортобузда эмне болуп кеткенин териштириш үчүн көргүм келген. Менин оюмча бул кылганың зордуктаганга тете, деп Анара капалуу түр менен сүйлөдү. Каяктагы зордуктоо? Мыскылдуу сүйлөдү Темир. Кеч экенине карабай үйүңө өзүң киргиздиң. Эркек менен ээн үйдө жалгыз калганда эмне болуп кетиши мүмкүн экенин билбегидей жаш кыз белең. Өмүрүмдө мага эч ким мындай мамиле кылган эмес. Мамиле деп коем да, эч ким сенчилеп кол салбаган. Кандайдыр достук, аялга аз болсо да кам көрүп, жакшы сөз айтып сүйүү болуш керек да. Болуптур, күнөөлүүмүн. Кызаңдаба. Эртең менен Алматага барабыз. Мен сага достугумду, кам көрсөткөндү жана махабатымды көргөзөм. Мен сага дароо эле ашык болгом, деп оң колунан өөп,
үнүн басаңдата берип сөзүн улады. Ал эми уктап калбас үчүн бүгүн сеникинде калам. Төшөк сал. Бүгүн сага кол салбайм, деп күлүп койду. Тамак ичесизби? Деп Анара тартыныңкы сурады. Жок, тамак ичип келдим. Эгер айран болсо баш тартпайм. Саатты 3:30 кой. Түнкү 11-де жубайлар сыяктуу бир төшөккө баш коюшту. Темир айтканындай эле Анараны кучактап тынч жатып бат эле уктап кетти. Жалгыз жатып көнгөн Анара көпкө чейин уктай албай жатып, анын бышылдаган дем тартуусунун алдында үргүлөп кетти. Кадимки артында бурагычы, төбөсүндө кнопкасы бар советтик ойготкуч саат чырылдаганда Анарадан мурда озунуп анын үнүн темир басты да, ага бүт толкусу менен бурула карап акырын айтты. Шашпа, төшөктөгү эртең мененки дене көнүгүүсү кандай пайдалуу экенин билесиңби? Анара ойлонуп да, ойгонуп үлгүрө электеле эриндеринен аймалаган бойдон алкымына түшкөн ысык өбүүлөрдү сезди. Буга аралаш назик жана эптүү сыйпалаган колдор жанын магдыраткыча ич кийимдерин билгизбестен акырын чечип, бир заматта жылаңачтап жиберди. Бул күчтүү жана өзүнө бекем ишенген эркектин үстүнөн жасаган үстөмдүгү абдан жагымдуу болгондуктан анын денеси каршылык кылган жок жана мындай сүйүүнү чакырган жомоктогудай жан жыргалды, азыр уктатчудай магдыроону ал биринчи жолу сезгенсиди. Анан капысынан эле кубаныч менен бакыт жан дүйнөсүн толтурганда денеси ага мурда өзүнө эч тааныш эмес канааттануу менен жооп берди. Ал кайрадан кыймылы жок жатып калды. Бир аз туруп, балким эч жака барбай эле коербуз, тургум келбей жатат, деп эми аял эркектин үстүнөн эңкейди. Өзүнүн сүйүү оюнундагы өнөктөшүн кандырган тажрыйбасына сыймыктанган темир өрөпкүй сүйлөдү. Бир аз жата туруп, анан кыймылдайлы. Мен бүгүн сага кам көрөйүн дегем. Жыргай жылмайган экөө сүзүлө көздөрүн жумуп, төшөк оюнунан кийинки дененин магдыроосунда балкышты. Бир сааттан кийин алар ал кезде сейрек кишилер тепкен немис автоунаасынын бүткүл ылдамдыгын жолулаш шамалга кошуп, коңшу республикага барып эс алып келгени зымырап баратышты. Өзүнүн орто жаш курагына карабастан, Темир Анаранын жанында ойноок жигиттей жеңил болуп чыга келди. Анара жашоосуна күтүүсүз пайда болгон анын бир башкача белегине таң кала да, канааттана да бүт эркин ага бере бир заматта байоо кыз болуп чыгып келип, жыргай каткырып, унааны башкаруусуна тоскоолдук кылып жатканына карабай кучактай калып, өөп жыттап баратты. Алматадагы бир күндүк эс алуусу Анаранын бир айлык эмгек өргүүсүнө татыгыдай болду. Темир анын баардык каалоолорун канааттандырды. Кафе, кино, сейилдөө, ресторан, дүкөн кыдыртып, каалаган кийимдерин алып берди. Ошол аяй кийимдери менен опера балет театрына да кирип үлгүрүштү. Жомоктогудай дем алыш күнү артта калды. Кайра кайткан жолдо аял арткы орундукта жумшак жаздыкты кучактап уктап келди. Эркек алдыдан чыккан унаалардын жарыгын тикирее карап, артындагы ардагына айланган жүргүнчүсүн алдейлегендей акырын термегени менен өзүнүн күчү менен көтөрүмдүүлүгүн көрсөткүчө алдындагы чет өлкөнүн өндүрүшүнөн чыккан күлүгүн болушунча кубалап келатты. Келишкендеринде Темир ага алган оокаттарын батирине киргизүүгө жардам берип, эртең түшкө чейин уктап уйкусун кандырганы үйүнө жөнөп кетти. Эртең менен ар күнкүдөй эле Анара Валиевнаны жумушка жеткиргени кызмат унаасы келди. Ошентип шайдоот кыймылдап даяр турган айым көп күттүрбөй чыга келип, жакшы маанай менен жумушчу жумасын баштап жиберди. Анткени 1-2 күндүн ичинде башынан өткөн сүйүү окуясы ага канат тагып, күндүн нурунан упа сыйпагансып, жүзүн жаркытып, жер жүзүндөгү эң бактылуу аялга айландырган. Дээрлик бир жума бою бакыт менен ийгиликтин, аялдык аруулуктун нурларын өзүнөн чагылдыргандай жакшы маанайда жүргөндүгүнөн улам ага кесиптештери, жетекчилери чындап суктанып, ачык эле мактоолорун жаадырып жатышты. Тазаланган самуурдой эле жаркырап калыпсың.
Деги сенде эмне жаңылык? Деп сурады Гүлсара курбусу анын кабинетине ар кайсыдан кеп салгыча чай ичкени киргенинде. Эмне ушунчалык байкалып атабы? Эсиңдеби? Сенин досуң бизге бирөөнү ээрчитип кирип, чай ичкиче тааныштырбады беле? Ошол Темир деген киши мага кам көрө баштады. Башында мен ага көңүлдөнгөн эмесмин. Ал эми азыр болсо оюмдан эч кетпей калды. Сүйүп калгансыңбы? Балекет баскан го. А эмне дароо эле балекет басышы керек. Билесиңби, ал мени эркелетип, жакшы сөздөрүн айтып кам көрө баштаганда дароо өзүмдү ханыша жана секилик кыз сезип келе жатам, деп мактанычтуу каршылык кылды ал. Билбейм, менин досум Темирдин таза эмес экенин, криминалдар менен байланышы бар экенин айткан. Сен биринчиден анын ким экенин сурамжылап билсең болмок. Ушундай болуп калды. Эң негизгиси анын мени сүйүп калганы. Мен да аны сүйүп баратам. Ажырашкан эмекен. Дагы эмне керек? Ар бир аял эч ким менен бөлүшпөгөн өзүнүн эркегин каалайт экен. Муну мен борбордо жашап жүргөндө өз башымдан жакшы эле өткөрдүм го. Сиңдимди туугандардыкына жиберип, дасторкон жазып күтөм. Жинди немече улам жол карайсың. Ал болсо келбей калат. Эртеси жумушуңа чалып, аялынын туугандарына кандайдыр мейман болуп барууга туура келгенин, кайсы бир шылтоону айтып кетип кала албаганын, кантсе кайындары таарынмактыгын жана башка шылтоолорун айтып, айдоочусуна белегин берип жиберет. Эптеп-септеп өзүңдү өзүң сооротосуң. Жок, Темир сыяктуулар сейрек. Мындай эркекке мурда жолуккан эмесмин. Эгер олуттуу максаттары болсо, ага турмушка чыгам. Байка деги, кел, мен аны акырын сураштырып билейин. Макул, билсең билип берчи. Алматадан Темир белектеген оокаттары 3 күн каралбай жатты. Жуманын 3-чү күнү душка түшүп чыккандан кийин алардын улам бирин алып карай баштады. Биринчи эле немис өндүрүшүнөн чыккан кызгылт өңдөгү шымдуу костюмун бозгулт блузкасы менен кийди. Кызгылт өңдөгү шиш така боюн бийиктетип жибергенсиди. Жеңсиз тигилген, капталдары жарашыктуу бүгүлгөн кечки көйнөк кындырдай боюна ого бетер кыналышты. Ичкесинен келген өзүнүн алтын чынжырчасы моюну ылдый куюлуп, көкүрөгүн көрктөп турду. Шарфтар менен түрлүү сумочкаларын карады. Бирок алтындан жасалган кооз колье болгондо жакшы жарашмак. Ал күзгүгө каранып, өзүн тааный албай турду. Борборго барганында курбуларынын тааный албай турганын элестетти. Өзгөчө мурунку досу суктана карап, өзүн колдон чыгарганына өкүнгөнүн көз алдына келтирип жылмайып алды. Мындай белектерди өмүрүндө алган эмес. Мындайга жетиш үчүн 2 маянасы коромок. Анын үстүнө облус үчүн бул өтө ашыкча аземдүүлүк болчу. Балким өтө маанилүү кабыл алууга киермин, деп ойлонду ал. Ушундай аземдене кийинип, Кыргызстан БК комсомолунан же Москвадан ВЛКСМ өкүлдөрү келишчү. Алар үчүн Аврора жана Көгүлтүр ысык көл пансионатында кече уюштуруу адат болуп келген. Дал ошондой кечеге ушул белектерин кийип барса жакшы болбойт беле? Ал үчүн көпкө күтүүгө туура келет го. 1990-жылдын жаңы жылы жакындап келе жатты. Республиканын экономикасы начарлап баратты. Мамлекетте демократия күүсүндө боло баштады. Демократ оппозициячылар митингдерди биринин артынан бири өткөрүп, өз укуктарын талап кылып жатышты. Эмгекчилердин маянасы колуна топтолуп, нак акча көп болчу. Бирок дүкөндөрдүн текчелеринде эл керектөөчү товарлар азайгандан азайып баратты. Мурда эч качан болуп көрбөгөн инфляция башталды. Жашоонун кыйынчылыктарынан улам адаттан тышкаркы жөндөмү бар адамдардан болуп саналган көзү ачыктар көбөйө баштады. Кээ бирөөлөр кандайдыр бир иш ачаардан мурда аларга барып, ийгилик жаралар жаралбасын билиш үчүн төлгө салдыруу модага айланды. Жөнөкөй эл турмак комсомолдор менен коммунисттер жеке ишкерлик жүргүзүүгө жана хозрасчёттук ишканаларды иштетүүдө эч кандай тажрыйбасы жок эле. Элге бул жаатта гезиттерде гана кеңеш берилип, трибуналарда гана насааттар айтылып жүргөн. Андыктан өз ишин ачкандардын көпчүлүгү банкрот болуп, сейректер гана киреше табышкан. Эгер ийгиликтүү ишкер байкалса, рекеттер кирешеден үлүш алып,
Андай кылбай каш кайраса баарынан айрылаарын айтып коркутушчу. Товароведтер менен дүкөнчүлөр таңсык товарды үстүнө үстөк баа кошуп, экинчи, үчүнчү кол аркылуу көмүскөдө саттырганды адат кылышты. Эл да буга көндү. Өлкөдө социалисттик менчикти уурдоого каршы уюштурулган бөлүм ОБХСС иштеп, экономикалык кылмыштардын бетин аччу. Анын кызматкерлери баардык айыл чарба же өндүрүш тармактарында капысынан жасалган текшерүүлөрдү жүргүзүшчү. Эл мүлкүн кандайдыр жеп ичүүлөр 1 сомго чейин эле далилденсе, зыян келтирген кызматчы жоопкерчиликке тартылчу же кызматтан алынчу же төмөндөтүлчү. Кыргызстанда малчылар үчүн иштеген дүкөндөр товар менен Москвадан камсыздалчу. Анткени айыл чарба азыктарынын, ошол эле эт, сүт, пахта, жүзүм, алманын эң жакшы сорттору тонналап Орусияга ташылып кетчү. Жетекчилердин, эсепчилердин, райполордун, райондук керек-жарак союзу, кассирлери дефицитке жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Алар кашемир пальтолорду, булгаары тондорду, Австрия өтүктөрүн жана башка кымбат жана таңсык кийимдерди кийишип, үйлөрүнө Чехословакия менен Болгариядан алынып келинген эмеректерди коюшчу. Алардын таңсык товарларга колу жетчү. Ал эми бул товарлар атайы арналып алып келинген чабандарга жана жөнөкөй дыйкандарга жетчү эмес. Анын үстүнө жупуну жашаган жумушчу дыйкандарга, чатырлар менен боз үйлөрдө көчүп конуп жашаган малчыларга мындай кымбат товарлардын кереги жок болчу. Ошондуктан баардык жакшы товарларды дүкөндөргө түшүрбөй, жетекчилердин аялдары алып кетишчү. Алардан калганын дүкөнчүлөр сатып алып пайда табышчу. Ошондой эле бийликтин жогорку тепкичинде турган жетекчилер чоң шаарлардан табылбаган товарларды акырын райборборлорго чалып алдырышчу. Биздин чиновниктердин балдары Орусияга курулуш отрядына барышканда, жөнөкөй жумушчулар алардын импорт кийимдерин, колдорундагы каухар көздүү алтын шакектерин, сөйкөлөрүн көрүшүп, алардын кыргызстандык экенин билишип, силер студент болсоңор да байдын балдарындай көрүнөт экенсиңер. Ата-энеңер ушундай эле байбы? Же баягы басмачылардын тукумдарысыңарбы? Деген сыяктуу тамашачыны аралаш суроолорду узатышаар эле. Алардын мыскылын түшүнбөгөн бул студенттердин көпчүлүгү ата-энеси менен турушчу. Булардын кайсы бирине чоң окууга өткөнү үчүн сөйкө белек кылынган. Башкасына 1 маянасына алтын комплектисин сатып алуу сунушталган. Андыктан аларга бул күндө жеген наны менен батирдеги ысык суу сыяктуу көнүмүш жана байкалбаган көрүнүш болчу. Ушул жылдары кыргыз калкы орус, Балтика боюндагы Литва, Латыш, Эстон элдери жана Украин сыяктуу эле кээ бир 15 республиканын калктарына салыштырмалуу демократиялуу экени байкалды. Мисалы, мурда өнүккөн социализм учурунда комсомолдук съезддерде, конференцияларда жана башка жыйналыштарда ар бир чыгып сүйлөөчүнүн сөзү алдын ала жазылып, регламент ар бир мүнөтүнө чейин чектелсе, бул кезде чогулуштарда эркиндик жана демократиялуулук ачык эле көрүнүп калган. Эгер мурда төрага адептүүлүк үчүн эле чыгып сүйлөөчүлөр барбы деп сураганда, залда дүлөй жымжырттык орун алып жүргөн болсо, ошол социализмдин акыркы жылдарында ар бир тартынганды билбеген катышуучу трибунага чуркап чыгып, өз көйгөйлөрүн айтчу болгон. Же өкүм сүрүп турган түзүлүштү ал тургай жетекчиликти сындай алган. Болбосо бир нерсени өзгөртүүнү, алмаштырууну тартынбастан сунуштаган. Албетте, кийин андай бейбаштарга жогорку жактарда же мамлекеттик коопсуздук комитетинде тарбиялоо иштери жүргүзүлчү. Баары бир эле бийликтин жогорку тепкичинде отургандар абайлашып, өз кемчиликтерин жашырып, адеп ахлактуулугуна шек келтирген ар кандай ушак айыңдардын алдын алышчу. Анара ал тургай өзүнүн жакын санаалаш курбусуна да болгон чындыкты айтпай, темир өзүнө жөн гана кам көрүп жатканын гана ачыктады. Анаранын мурунку сүйүп калган досу БКнын жогорку жооптуу кызматкери болчу. Аны облустагы чоң кызматка которуу менен акырын ажырашып тынды. Ал чын эле биринчи эркеги эле.
Бир жолу Москвага иш сапарына чогуу барышкандарында жаш баладан бетер ал дагы Анараны сүйүп калып, жакшы мамилеси менен бул эс элек кыздын өзүн сүйдүрүп алган. Келээри менен аялы менен ажырашып, ага үйлөнөм деп ойлогон. Бирок келээри менен эгер татынакай аялын чолпондой болгон 2 баласы менен кетирчү болсо, республикадагы таасирдүү киши болуп саналган кайнатасы карьерасын эле талкалабастан өзүн да жок кылаарына көзү жеткен. Ал кезде партия менен өкмөттүн катарындагы жооптуу кызматкерлердин жашоосунда бейчеки сүйүүгө орун жок болчу. Бирок Адам менен Еванын убагынан бери эле тыюу салынган алма таттуу көрүнгөндүктөн кээ бирөөлөр ушинтип тобокелдикке барышчу. Ошентип Анара Валиевна менен сүйүп калган кишисине оңой эмес болчу. Жумушта дайыма адамдар толо болгондуктан жолугушмак тургай жарытылуу сүйлөшө алышчу эмес. Кандайдыр сөзү бар болсо, документтердин арасына кат салып бири-бирине беришчү. Анда-санда өтүүчү жалпы жыйындардан кийин гана кезиккен мамиледе жүрүшүп, бир жылча абдан кыйналышты. Мамилени мындан артык өнүктүрүү мүмкүн эмес экенине көзү жеткен кыз бир күнү маселени катуу койду. Мындан ары эмне кыларыбызды тезинен чечиңиз. Көп күттүргөн жок. Анара жогору жактын чечими менен кызматынан көтөрүлүп облуска жөнөтүлдү. Бул кимдин демилгеси экенин билбесе да, көңүлүнүн түпкүрүнөн мында ошол кишинин чоң салымы бар экенин сезди. Ал аягы жакшы аяктабаган сүйүү мамилеси үчүн көңүл сооротуусу жана кечирим суроосу, экинчиден өзүнүн алыстаткан аракети экенин жакшы түшүндү. Ошентип Анара таарынган бойдон муңга батып, облуска которулуп кете берди. Ал эми буга аргасыз барган атка минер Ысык көлгө иш сапары менен барып калганында экөө жашыруун жолугуу үмүтүн өчүрбөй кала берди.